Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Буга чейин эсиңиздерде болсо, биздин телеканал 2 жашар наристеси ооруканада чарчап калган атанын окуясын чагылдырганбыз. Анда наристенин атасы, кызы врачтардын кайдыгер мамилесинен улам чарчап калганын айтып берген. Бул иш каттоого алынып, тергөө иштери жүрүп жатканын, бардык тийиштүү экспертизалар дайындалганын белгилегенбиз. Бүгүнкү күндө дал ушул экспертизанын корутундусу чыкты. Ал эми кыздын атасынын айтымында ал экспертиза чындыкка дал келбейт. Албетте буга да жүйөлүү негиздер бар экен. Биз азыр ошол Улан Ашырбек уулунан кененирээк маалымат алалы деп турабыз. Дагы бир жолу саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ошол экспертиза качан чыкты, качан колуңуздарга алдыңыздар, анан кайсыл мекеме тарабынан өткөрүлдү? Бишкектен болду, частныйбы же жеке менчикпи же мамлекеттикпи? Негизи эле ошол сиз эмнеге күмөн санап жатасыз? Ошол боюнча экспертиза боюнча толук эле маалымат берсеңиз. Жарайт. Биз экспертизанын жыйынтыгы менен официалдуу түрдө 17 октябрь 2024 жылы колума алып, көчүрмөсүн колума алып тааныштык. Өзүм ошол жерден таанышып, дароо эле экспертизанын корутундусу менен жыйынтыгы менен макул эместигибизди билдирип, кайра эле дароо комиссия түзүлүп каралышына дароо арыз жазып бердик. Экспертиза боюнча токтоло кетсем, өтө азыркы медицинанын деңгээли, медицинанын өлүм фактысы катталып атат да бул жерде. Анан бул жерде ар бир, менин оюмча, ар бир үтүр точкага сөздүн маанисине көңүл бериш керек болчу деп ойлойм. Себеби азыр менин колумда турган экспертиза баштаганда эле кызымдын туулган күнү, айы туура эмес жазылып баштаган. 24 май 2022 жылы төрөлсө кызым 06-06, то есть 6 июнь 2022 жыл деп жазып койгон. Эми бул жерде мен сүйлөмдүн башында эле карап туруп, даяр шаблондон экен мындай өзүм күмөн санап атам да. Анткени 06-06 цифра менен 24-05 мындай алмаштырып алыш мүмкүн эмес эле да. Баштаганда эле на протяжении 3 дней ребенок болел дома. Бул каяктан келген маалымат, мен өзүм таң калып атам буга. Мен 3 күн эмес, башында айткам, мен 3 саат алып жаткан эмесмин деп. Андан кийинкиге токтоло кетсек, кызымдын фамилиясы туура эмес кетип атат. Аширбекова Алима деп. Негизи Аширбекова Алима. Орустар жазса, жш через и жазса, мунусуна макулмун, хорошо. Но андан кийинкилерине со слов мамы, данное состояние началось после обеда дейт. Бул дагы кечке маал деп мен арызыма дагы эмеге да айтканмын да. Кечке маал 8 чамасында башталып алып келгенбиз деп. Мама заболевание связывается с погрешностями в питании дейт. Туура эмес жок маалыматтардын баарын эле жаза беришкен да. Андан кийин отделенияга түшкөндөгү температуралары 36-8 ченелбесе, бул жерде кайсыл температураны жазып атышат. Бул жерде ар бир сүйлөмдө мындай шаблондон эле башка, мисалы үчүн 06-06 деп жүрбөйбү? Балким башка наристенин эле эмесин, даяр шаблонун эле алып эметкендей сезилип атат да. Андан жазылып атат: сердечные тоны ритмичные, звучные, шумов нет дейт. Карасаңыз, бул менин түшүнүгүм боюнча бул жерде жүрөгүн текшерген, эч кандай шум жок деген маанини түшүндүрүп атат. Бирок бул анда эгер ушул нерсени жазып аткандайын арасы доказать этишсин, далилдеп беришсин мага анда. Мен тийиштүү ички иштер бөлүмүнүн органына, тергөө иштерин жүргүзгөн адамдарга кайрылгам. Жанагы коридордогу, палатадагы камераларды изимать этсе, ушул мисалы үчүн жүрөгүн текшериш үчүн бир аппарат көтөрүп келет да бөлмөгө, палатага. Ушунун баарына далил болуп чыкмак. Ушул айткан сөздөрүнө ошол камералар. Живот при пальпации болезненный в области пупка дейт. И печень, и селезенка не увеличены. То есть баламды караган, курсагын басып көргөн деген сөз болот бул жерде. Жалган маалымат. Мочепускание свободное и регулярное со слов ребенка дейт. Карасаңыз, 2 жаштагы тили чыга элек баламдын
со слов ребенка, мочепускание свободное. Муну кандай түшүнсө болот? Келейген министрлик, саламаттык сактоо министрлигине кайрылат элем да. Бул жерден же ыйлашыңды билбейсиң, же күлүшүңдү билбейсиң да, могул экспертизанын жыйынтыгында. Дежурный врач Тимохин Александр 16 августта 24 жылы кечки түнкү саат 2:20 өткөнгөндө на момент осмотра состояния ребенка средней степени тяжести на попытку отпаивания отвечает рвотой, вырвало 3 раза. И в связи с этим принято решение провести инфузию рингера, капает эткен 200 мг деп жазып коюптур. Температура тела не повышалась. Тоже живот при пальпации мягкий, безболезненный дейт. Карасаңыз, бул жок маалыматтарды жазып атышат да. Кайра эле жазып атат 36,6 температура тела. Бул жерде текшербесе кайсыл нерсени жазып атат, жалган маалыматтарды өзлөрүнүн шалаакылыгын жабуу максатындабы же кандай түшүнгөн жокмун. Жок маалыматтардын баарын жазып коюшкан. Дежурный врач Тимохин Александр 16 августа 2024 года 3 часа 20 минут на момент осмотра состояния ребенка средней степени тяжести. Иофизию перенес хорошо дейт. Ребенок спит деп жазган мынакей. Ребенок спит, рвота не было дейт. Карасаңыз. Кызым түн ичинен баштап чабалактап уктай албай атса, уктаганын өзүнө келе албай атса, каякта ребенок спит деп жазган. Айткан сөзүнөн далил кылбаса, эгер мыйзам чегинде жооп беришсин. Наблюдение в динамике температура тела 36,6 деп жазган. Тоже ченелик деген сөз да болчу. Андан кийинкиси. Жидкость пьет хорошо, усваивает, выпил около 100 миллиграммов. Температура тела не повышалась деп дагы жалган маалымат айтылып атат бул жерде. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. То же самое ошолорду эле кайталап жаза берген кайра эле. Дежурный врач кайра опять Тимохин. Температура 8, эртең мененки 8:30, 16 числода. Температура 38 дейт. Тоже ченедим деген сөз. Бул жерде мен айтайын, мына бирөөгө жалган жала жапкан жокмун. Мындай нерсе болгон эмес. Ченелген эмес. Рвоту за ночь не отмечалось дейт. Кечинде кускан жок деген сөз. Ребенок спит деп жазып койгон мынакей да. Колумда туратын экспертизаны. Мен эч кандай өзгөртүп ала албайм. Көчүрмөсө турат. Дыхание ослаблено, хрипов не слышу дейт. Дагы деле текшердим деген сөз да бул жерде. Тонус сердца правильного ритма, тахикардия. Бүт ушундай сөздөр. Дыхание ослаблено, хрипов не слышу дейт дагы деле. Тонус сердца правильного ритма, тахикардия. Анан дагы бир өкүнүчтүү маселе ушул врач статусун алып жүргөн адамдар өзүнүн күнөөсүн мойнуна албастан жалган маалыматтар менен өзүнүн кайдыгерлик мамилелерин жаап жашырып аткан дагы бир белгиси ушул жерде мынакей. Вызван реаниматолог на себя дейт. Но из-за загруженности реанимационного блока и нехватки медперсонала на руках у отца доставлено в ОРИТ, то есть реанимационное отделение, для консультации с реаниматологом. Бул жерге грамотно жазып коюшканда вызван реаниматолог деп. Эч кандай реаниматолог чыгарылбастан, жанагы мен айтып барбын башында буга чейинки интервьюмда. Соседний палатадагы эле бир комнатадагы врач, кыргыз врачка кайрылдык. Ошол тревожным голосом ошол Маринаны чакырган депчи. Марина срочно в реанимацию. Реанимация чакырылса бизди келип врач келип айтат эле, реаниматолог чакырдык. Дегил жерде бошой яткандыгына же болбосо медперсонал жетишпей аткандыгына байланыштуу жүрүңүз кызыңызды реанимациялык бөлүккө, жандандыруу бөлүмүнө алып баралы деп бизге айтмакта. Мен коридорго кызымды көтөрүп чыгып алып, ошол жерден алдыма чуркап атат. Сопровождение врача деп жазып койгон. Сопровождение врача. Ошол жерде алдыма чуркап, өзү айласын таппай чуркап жүргөн ошол жерде. Ашырбекова Алима тоже через И жазып койгон. Мисалы үчүн
бул жерде өлүм болуп аткандай муну үтүр точкасына чейин жакшы маалымат бериш керек болчу да бизгечи. Же буларга көнүмүш адат болуп калганбы, балдар өлө берген, буларды медициналык терминдер менен экспертизаны жазып кетиребиз, түшүнгөндөр түшүнөт, түшүнбөгөндөр түшүнбөйт деп. Кейиштүү маселе. Ар бир сөзгө бул ооруп эле жакшы болуп кетет да, эме мындай дартына даба таап кеткендер бар. Бул ардактуу кесипти жамандабайм, бирок ушундай шалаакы врачтардын атынан ошондой жакшы кесипке сөз тийип атат да. Со слов мамы данное состояние началось после обеда. Заболевание мама связывает с погрешностью в диете. Мындай чындыкка дал келбеген маалыматтарды эле жазып койгон. Слизистые полости рта обычной окраски дейт. Носовое дыхание свободное дейт. То есть бул жерде жазылып турат да, кызымды карады деген сөзчү. Кызымды карадым, полость рта обычной окраски дейт. Оозун ачып карадым деген сөз болуп атат да. Бул жалган маалымат. Ар бир жалган маалымат үчүн мен далил талап кылам. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения дейт. Пульсту текшериш үчүн деле колго бир нерсе тагып текшерет да, туурабы? Ошол жана камераларын тийиштүү органдар ала турган болсо, ошол жерде канча жолу кирген экен ошол палатага, эмне алып кирген экен, бүт бар далил бар. Эгер ушул врачтын айтканындай болсо. Мен жөн жеримен чыркыраган жокмун да. Сердечные тоны ритмичные дейт. Звучные, шумов нет. Карасаңыз. Бул мен түндө очередте турганда эле кызымдын жүрөгүн, мен медициналык билимим жок, мага сезилип атты да ошол жерде кызымдын жүрөгүнүн соккон. Кайра эле жазып койгон: живот при пальпации болезненный в области пупка и печень и селезенка не вылечены. Мочепускание свободное, регулярное, со слов ребенка дейт мынакей. Бүгүнкү медицинанын жүзү. Мынакей, деңгээли десем болот да, ошол врачтардын. Мынакей. Тили чыга элек. Бул жерде далил болуп турат да, кызымдын сүйлөгөнү, тили чыкканы, тили чыкпаганы экенин көрбөгөндүгүнөн далил да, мисалы үчүн. Со слов ребенка, мочепускание свободное. Карасаңыз. Ребенок для дальнейшего лечения и наблюдения переводится в отделение реанимации и токсикологии. Переводится дейт. Биз бул жерде булардын айтымына караганда бала каралды, жакшы, анан жандандыруу бөлүмүнө которулду дейт. Жанагы коридордогу бизге айткан врач ошол көрүп калбаганда, балким кызымды палатадан эле жоготуп коймокпуз, балким. Реанимацияга жетпей эле ошол жерден каза болуп калмак, балким. Караңыз, кандай өкүнүчтүү нерсе. Ушундай ар бир сүйлөмдө ушундай нерселер бар. Туура эмес маалыматтар. Анан экспертизанын жыйынтыгы, акыркы вывод судмед экспертизы жазылган бул жерде. Смерть ребенка Ашырбековой Алимы Улановны, ошол жердеги мына Щербинин Владимир, ошол туура жазып атат кызымдын фамилиясын, мисалы үчүн карап көрсөңүз. Бул жакта бул жерде дата, туулган күн, жылдары туура жазылган. Смерть ребенка наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности деп чыгарып берди бизге мынакей. Развивающийся вследствие миокардита. Сиздер ошондой экспертизанын жыйынтыгы менен макул эмессиңер? Мен дароо окуп чыгып туруп, ички иштер бөлүмүнө ошол жерден протоколго жазып бердим. Могуга кантип ушул экспертизанын жыйынтыгына мен кантип макул болом? Жалган маалыматтарды колума кызылдай каратып туруп берип атса, со слов ребенка деп мынакей. Мен ушул нерсеге кантип макул болом? Дароо жазып бердим, комиссионна каралып алсын деп. Азыр кайра комиссионна каралып аткан учур, азыркы учурда. Ошондо азыркы иш Октябрь райондук милициясында каралып атат, Октябрь райондук ошол жерде каралып атат. Тергөө иштери башка тергөөчү дайындалды азыркы учурда. Ошол тергөөчү азыр кызымдын ишин тергеп атат ошолор. Экспертиза чыккандан кийин негизи тергөө иштери дагы батыраак мындай жыйынтыкталат да.
сиздерге ошондой кабар бере атабы, мындай чечим чыгарабыз деп? Бизге бул кайра комиссионно болгону кичине булга да убакыт кетет окшойт, процесс узагыраак болот окшойт. Ар бир нерсеге дагы кайрадан көңүл бурулуп, мына комиссионно деп айтылып аткандан кийин буга да убакыт керек деп бизге маалымдалды да. Өткөндө саламаттыкты сактоо министрлигинен дагы атайын комиссия дайындалганын айтканбыз. Ошол комиссиянын иши боюнча дагы тааныштырып Комиссия дагы саламаттык сактоо министрлигинен да бизге маалымдалды. Ушул комиссия дагы деле иштеп атат. Жыйынтык алар официально бизге дагы бериши элек. Азыр ошо тергөө иштери аларда дагы служебный расследование жүрүп атканын айтып атышат да. Өзүңүздөр күбө болгондой, биз азыр медициналык экспертизанын корутундусу менен тааныштык. Кыздын атасы белгилегендей, экспертизада жалган маалыматтар камтылган. Мындан улам биздин телеканалга келип кайрылып, акыйкаттык издөөнү дагы да болсо улантууда. Буга чейин биз тагыраагы кыздын атасы белгилеген, анда кызын ошол чындыкка, тагыраагы акыйкаттыкка жетүү үчүн айласыздан моргко барганда ошо сойгонго уруксат бергенин айткан. Бул экспертиза ошонун бардыгын камтыганын эске салабыз. Биз дагы акыйкат чечим чыгат деп үмүттөнүп турабыз. Саламатта калыңыздар.